Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Каза болгондор бар. Москвада соода борборлорунун биринде ысык суу түтүгү жарылды. Москвадагы Времена года соода борборунда ысык суунун түтүгү жарылып, каза болгондордун саны 4 кишиге жеткенин Москванын мэри Сергей Собянин Телеграм баракчасында билдирди. Соода борборундагы кырсык дагы 4 адамдын өмүрүн алды. Үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтабыз. Куткаруучулар ишин улантышууда, деп жазды ал. Буга чейин мэр Москвадагы Времена года соода борборунда ысык суу түтүгү жарылып кетишинен чоң кырсык болгонун, күйүк алгандар бар экенин айткан. Окуяга байланыштуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы алдын ала маалымат боюнча кыргыз жарандары жок экендигин айтты. Кыргыз жарандары жок деп айтышты. Консул жеринен барып көргөнү кетти. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымат күтүп жатабыз. Бул боюнча кошумча маалымат берилет деп билдирди министрликтен. Булак Супер Кежи. РИА Новостинин аскердик кабарчысы Ростислав Журавлев каза болду. РИА Новости агенттигинин аскердик кабарчысы Ростислав Журавлев Украинанын Атайын операция зонасында аткылоо учурунда каза болгонун агенттиктен маалымдашты. Ошондой эле РИА Новости агенттигинин фотожурналисти Константин Михалчевский да жаракат алган. Атышуу Пятихатки айылына жакын жерде болуп, бир топ журналисттер аткыланган. Булак Супер Кежи. Путиндин билдирүүсүнөн кийин Орусиянын элчиси Польшанын тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Орусиянын Варшавадагы элчиси Сергей Андреев Орусиянын президенти Владимир Путиндин Польша тууралуу билдирүүлөрүнөн кийин Польшанын тышкы иштер министрлигине чакырылды. Бул тууралуу 22 июлда аталган өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Павел Яблонский билдирди. Ишемби күнү саат 10:00 Орусиянын элчиси шашылыш түрдө тышкы иштер министрлигине чакырылды деп айтылат Польшанын басма сөз агенттигинин сайтында. Яблонский элчи Андреев Путиндин билдирүүсүнөн, ошондой эле Россия Федерациясынын Польшага жана башка союздаштарына каршы достукка жатпаган аракеттеринин улам чакырылганын белгиледи. Орус дипломаты менен жолугушуу өтө кыска болгону белгиленген. 21 июль күнү Путин Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү менен жолугушууда. Тышкы чалгын кызматынын директору Сергей Нарышкинге Польшанын Украина боюнча пландарына байкоо жүргүзүүнү тапшырган. Орус лидери ошондой эле Сталиндин позициясынын аркасында Польша батыштан көптөгөн жерлерге ээ болгонун эске салып, эгер Варшава муну унутуп калса, Орусия эскерте турганын белгиледи. Булак Назар Ньюс Кежи. УКМК Ташиевдин баласын айтып чек арачыларды коркуткан киши кармалды. УКМК чек арачыларды Камчыбек Ташиевдин баласы Таймурастын атын айтып, коркутуп үркүткөн кыргызстандыкты кармады. Бул тууралуу Атайын кызматтын басма сөз бөлүмүнөн кабарлады. Окуя Чүй облусундагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайында болгон. Маалыматта Toyota Land Cruiser айдаган жаран Казакстанга өтүү ниетин көздөгөндүгүн жана жолдун каршы тилкесине чыгып алып айдагандыгы айтылат. Аны чек арачылар токтоткондо Таймураз Ташиев менен байланыштары бар экендигин айтып, коркутуп, үркүтө баштаган. Натыйжада ага карата кылмыш иши козголуп, УКМКнын тергөө абагынан убактылуу кармаган жайына киргизилген. Булак Спутник Кежи. 7 кереметтин бири Тадж-Махал суу астында калышы мүмкүн. Дүйнөгө белгилүү 7 кереметтин бири Тадж-Махал чөгүп баратат. Ямуна дарыясынын деңгээли легендарлуу мавзолейдин дубалдарына чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу мэр 24 билдирди. Суу буга чейин Тадж-Махалдын дарыянын жээгинде жайгашкан бакчасын каптаган. Бул 45 жылдан бери биринчи жолу болду. Суу күмбөздүн жертөлөсүнө чейин кирип кетиши мүмкүн. Бул 17-кылымдын ортосунда тургузулган имараттын пайдубалына кооптуу. Дарыянын ташкыны азыр Аградагы башка тарыхый эстеликтерге да коркунуч жаратууда. Бул жерде бардыгын суу каптап жатат. Кир суулар храмга, үйлөрүбүзгө кирип, корулорду каптоодо. Бул адамдар жана имараттар үчүн чоң өйгөй. Имараттардын пайдубалын жууп, алар урап калышы мүмкүн, деди храмдын дин кызматчысы Талман Сундер Дубей.
Акыркы жолу 1978 Ямуна дарыясы Таж-Махалды каптаган. Ал учурда храмдын 22 жертөлөдөгү бөлмөсү суу астында калган. Андан кийин дарыянын жээгинде дамба курулган. Бирок азыр суунун көтөрүлүшү коопсуз деңгээлден 1,5 метрден ашты. Булак Назар Ньюс Кежи.